Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah talam barыбызга пайдалуу илим насип кыл. Үйрөнгөн илимди пайдалуу кыл Аллахым. Сени эстөөгө, сага шүгүр кылууга, чырайлуу ибадат кылууга жардам бер. Жакшылык амалдарды аткарууга, жамандык амалдарды таштоого өзүң жардам бер. Өзүбүздүн напсибизди жана бизди, балдарыбызды, урпактарыбызды ыймандуу, солих адамдардан кыла көр. Буга чейин Аллах тааланын жардамы менен ушу балдардагы тарбиялоодогу айрым эрежелерди, практикалык жолдорду, пайдаларды, алымдардын багыттарын, кеңештерин алганбыз. Бүгүн болсо ошол тарбия боюнча бир 5-6 сабак болот. Бүгүнкү сабакта Алла тааланын жардамы менен тарбиядагы усулдарды окуйт. Усул чоң негизги мындай бир фундаменти, негиздерин алабыз. Бул материалды Шейх Абдуразак Аль-Бадр Сауд Арабиянын азыркы Мадина шаарында 30 жылдан ашык сабак берип келет. Алымдардын бири. Ошонун топтогон маалыматы. Ал шейх бул тарбия боюнча сөзүнүн башында эң чоң аманаттардан, улуу жоопкерчиликтерден адам үчүн бул дүйнөдө өзүнөн чыккан урпактарды, ушу балдарын көңүл буруп тарбиялаш, аларды адептеш, жакшылык каалап, туура багыт берип, бул ата-эненин мойнундагы милдети жана жоопкерчилиги жана Алла таалам койгон аманаты. Ушул аманатты кыянат кылбастан сактап калууга, ошолго көңүл бурууга Алла таалам өзү дагы чакырык кылып буйрук кылган. Алла таалам Маарис сүрөсүндө 32-аятында "Валлазина хум ли аманатихим ва ахдихим раун" деп айткан. Мындай мактап, ошондой адамдар, алар аманаттарына жана келишилген келишимдерине көңүл бурушат, ошону сактап турушат. Берде ушул аманатты сактагандар. Ал эми балдарыбыз болсо бул улуу аманат жана чоң жоопкерчилик экен. Жана да Анфал сүрөсүнүн 27-аятында Аллах таалам "Я юхалладина аману ла тахуну Аллаха ва расул ва тахуну аманатикум ва антум та'ламун". О Аллага ыйман келтиргендер, Аллахты жана Аллахтын элчисине кыянат кылбагыла, аманатыңарга кыянат кылбагыла, силер билип туруп дейт. Дайыма ушул о ыйман келтиргендер дегенде Ибн Абдулла ибн Масуд улуу сахаба айткандай, кулагыңды жакшы төшөгүн. Эгер мындай Аллах таалам чакыры келгенде, же бир жакшылыкка буйрулуп атасың аткарыш үчүн, же бир жамандыктан тыйыласың тыйылыш үчүн деп. Мына бул жерде Аллах таалам ушул аманатка кыянат кылбоону Аллахка жана Аллахтын элчисине жана өзүңөрдүн аманатыңарга. Ва аламу аннама амвалукум ва ауладукум фитна. Силер билип алгыла, билгиле чындыгында силердин мал мүлкүңөр, акчаңар, балдарыңар мунун бардыгы сыноо. Ал эми Аллах тааламдын алдында улуу сооптор бар деген. Мына ушул балдарыбыз аманат экен, жоопкерчилик экен, ошондой эле бул дагы сыноо экен. Жана балдарга дагы ата-эне тараптан кыянат бар экен. Аманатты аткарбай турган болсо, бул аманат дегенде эмне? Аткарууда балдарды кийиндирип, тойгузуп, окууга окутуп коюу менен бүтүп калбайт экен. Аларга туура жолго салуу, Алла тааланын жардамы менен туура багыт берүү, тарбиялоо, ошонун бардыгы ата-эне тараптан келет. Жана ошондой эле бул аманат, жоопкерчилик ошондой эле Алла тааламдын чоң берип койгон неаматы, жакшылыгы экенин эскерген. Шура сүрөсүнүн 49-аятында асмандагы мүлктөр, жердеги мүлктөрдүн бардыгы Аллах тааламга таандык. Яхлуку ма яша, Аллах таалам өзү каалаган нерсесин жаратат. Яхабу лима яшау инатha, кулдарынын кээбелерине Аллах таалам кааласа кыз насип кылат. Ва яхабу лима яшау зукур, ал эми кулдарына кээбелерине ошо эркек бала насип кылат. Ал эми кээбелерине эч нерсе насип кылбайт. Баласы да жок, кызы да жок. Ошентип өтүп кетет. Мына ушул аманатта укуктарды койду, милдеттерди койду. Жана ошондой эле Алла таалам сыноону койду. Ата-энелерге ушу балдардын ушул неаматка кандай жооп берет, аманатка кандай мамиле кылат, Алла таалам буйругандайбы, же аларды таштап салабы? Ал эми аларга тарбия берүүдө, багыт берүүдө, аларга аракет кылууда ошондой эле Алла таалам улуу соопторду койду. Чоң деген жакшылыктарды койду. Ал эми аларды таштап, шалакы, кайдыгерлик мамиле кыла турган болсо, анда Алла таалам улуу азаптарды койду дейт. Улуу азаптарды даярдап койду. Ошон үчүн бала бале деп коет го, болбосо бале болот дегени ошол сыноо болот. Кээ бир учурда балдар ата-эненин
бактысына себеп болот. Кээ бир учурда балдар ата эненин бактысыз болушуна себеп болот. Күйдүрүп туура эмес жолго түшүп, ата энесин сарсанага салат. Бул дүйнөдө эле канча аза бар. Ошондой эле таштап кое турган болсо, ар бир кылган күнөө иштерине ата энесине кете берет. Кадимки жакшылыкты үйрөтүп коюп, соо бара бергендей эле, ал эми таштап кое турган болсо, күнөө иштери да кайта берет. Шалакылык үчүн, аманатка кыянат кылган үчүн, балдарын карабаган үчүн. Мына ошондой. Аллах сактасын. Тахрим сүрөсү 6-аятында Аллах Таалам айтат: "Я юхалладина аману қу анфусакум ва ахликумун нара." Эй Аллахка ыйман келтиргендер, силер өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозоктон сактагыла деген. Мына ушул аятта дагы улуу чоң негизди эскертти. Ушул балдарды көңүл буруштук, аларга туура тарбия бериштикти, алардын акыбалы менен таанышып, дайыма көздүн назарында, дайыма көңүл бурууда, тарбияда жүрүштүккө буйруп атат. Мына ушул менен сен сактайсыңар деп. Бул аятка да түшүндүрмө берип, Алла Таалам балдарыңарга үйрөткүлө, адептегиле, туура багыт бергиле деген чакырыктып атат. Антпесе өзүңөрдү сактабагандай, үй бүлөңөрдү сактабасаңар, алардын тозокко түшүшүнө, же силерди тозокко тартып кетишке себепкер болуп калат. Канча деген ата энелер Алла сактасын, ошо балдарынын айынан бузулуп кетишет. Балдарын айынан кайгыга, капага, сарсанага, жашоодогу көп сыноолордон сынып кетет. Кээ бир учурда бул туура таалим, тарбия берсе, балдарынан келечекте жакшылыгына себепкер болуп, ыйманда, жакшылыкта жүрүшүнө, кубанычына, бактылуу болушуна көп жакшылыктарга себепкер болот. Ал эми пайгамбар алейхиссалату вассалам да "Куллукум раин ва куллукум мас'улун ар раияти." Ар бириңер кол алдыңарга жоопкерсиңер. Ар бириңер сураласыңар кол алдыңдагыңардан деген. Ушул мас'улун деген сөз бул эмнеден эскертүү десе, мас'ул деген суроого жоопкерсиңер. Сураласыңар дегенде, кыямат кайымда Алла Таалам ушул аманат жөнүндө сенден сурайт деген маани. Кандай мамиле кылдың? Тарбия бердиңби? Көңүл бурдуңбу? Же таштап койдуңбу? Көп ата энелер, Алла сактасын, ошо балдарын кийимин кийиндирип койгонуна, курсагын тойгузуп койдум деп, кыйраттым, ойротtum деп, толук милдетин берип койдум мен деп жүрө берет да. Ушу менен чектелип. Же жакшы мектепке берип койдум, болду. Тарбия десе мана мектеп берет, курсагы тойду, кийими бүтүн болду, жашаган жери бар. Не керек эми мындан ашык буга деп. Кээ бир илим ээлери дагы ушул хадиске түшүндүрмө берип айткан экен. Кыямат кайымда Аллах Таалам баладан ата эненин акысынан суроодон мурун ата энени баласы жөнүндө сурайт. Кандай тарбия бердиң? Ата эненин акысынан мурун баладан ата энени сурайт. Балаңа кандай тарбия бердиң? Кандай көңүл бурдуң? Тозоктон сактай турган кадамдарды, себептерди жасадыңбы? Ата энелик милдетиңди аткардыңбы деп. Фаиннаху кама анна лил аб аля ибни хаккан фалил ибни аля абихи хаккун. Ошондой эле ата эненин балдарга акысы чоң болгондой эле балдардын дагы ата энесине акысы бар. Ушу тарбияда. Ал эми Ибн Умардын сөзүндө балаңды тарбиялагын, адептегин, сен ал тарбияңа балаңа жооп бересиң. Кандай адептедиң, кандай тарбияладың, эмнени үйрөттүң? Сен кыямат кайымда жооп бересиң деген сөзү бар. Мына ушунун баары кириш сөздө биз шейх кириш сөзүндө ата энелерге болгон эскертүү, чоң жоопкерчилик экенин баяндап, балдардын орду жөнүндө кириш сөзүндө баяндап атат. Ва кама аусаллаху азза ва жалла абнаа би бирри абаихим ва вужуби ихсан илейхим би каулихи. Белгилүү Куранда бир нече аяттарда Алла Таалам осуят кылган. Ата энелерди сыйлап, урматтап, аларга жакшылык кылууну. Осайнал инсана бивалидайхи хусна деп Анкабут сүрөсү 8-аят. Биз инсанга осуят кылдык ата энесине жакшы мамиле кылууну деп. Ошондой эле ата энелерге да Алла Таалам осуят кылган. Ошо балдарыңарга чырайлуу, туура тарбия бергиле деп. Ниса сүрөсү 11-аят. Юсикумуллаху фи ауладикум. Алла Таалам осуят кылат силердин балдарыңарга. Туура мамиле кылыштык. Кадимкидей балдар ата энеге туура мамиле кылуудан мурун балдарыңды туура тарбиялоого биринчи осуят кылган дейт. Ошондуктан туугандар бул нерсеге мындай жеңил карабайлы. Себеби ата эненин балдардын келечекте туура бир багытка калыптанышы, бир адаттарга үйрөнүшү, жакшы мүнөздөргө
жакшы мүнөздөргө адамдын туруктуу болуп калышы ата эненин орду аябай чоң таасири. Ишенимде, балдардын ишениминде, адебинде, адеп ахлагында, жанагы табиятында керек болсо. Балдардын табиятынын жана ачуулуу болуп калат, көк бет болот, өжөрү болот, калпычы болот, ууру болот. Кандай бир адамда жаман кылыктар болсо, ошонун көпчүлүгү ата эне тараптан келет. Билинбей ошол балага жугат. Анан дагы бизге сүйүнчү айрыкча мусулман адамдарга, алхамдулилlah, Алла тааланын жардамы менен мусулман адамдарга, ыймандуу адамдарга балдарды тарбиялоо жеңил. Неге дегенде аккан арыктан суу агат дегендей, өзү ар бир төрөлгөн бала табиятында төлөт. Табияты деген Алла тааланды таанууга ылайыкталган. Болгону эле ата эне тарап, ата энеси капыр болсо же атеист болсо, же туура эмес эч кандай ыймандан, динден кабар жок болбосо, ошондой туура эмес маалыматтарды берип, туура эмес тарбия берип бузуп салат. Жана хадисте айткандай, ар бир төрөлгөн наристе фитратта, табиятында төрөлөт. Болгону анын ата энеси жөөт болсо жөөт кылат, христиан болсо христиан кылат, отко сыйынган болсо отко сыйынгандай кылат. Кадимки жанагы мал деле таза төрөлүп, кулагын кесип, сокур кылып, бутун сындырып, же жанагы малдын ээси ташбоор болсо кандай кылып малдын кебетесин келиштирип салгандай эле, ошондой кылып баласын дагы туура эмес жашнакай табияты таза тунук балдарды ата эне кылык жоругу менен, үйүндө болгон туура эмес мамилеси менен, шалакылыгы менен, кайдыгерлиги менен баланы эрезеге жеткенче шүмшүк кылып салат деп атат да, Алла сактасын. Ошон үчүн адамдын табияты ууру болот. Укканга караганда көргөндөн таасир бат алат, бат жугат. Ал эми ата эне бирге жашап, канча бала 14 жашка чейинби, 15 жылбы үйүнөн бүт көрөт, угат, көрөт, тарбия. Ошентип ата энеден жуктурат. Канча деген терс нерселерди бала көрөт. Ошонун баардыгын анан жашоодо балага сиңип калат. Бул жерде айтып атат да, ушул хадисте. Бул хадис Бухариде келген, Муслимде келген. Эмне бизде ар бир бала табиятында эч жаман мүнөзү жок деген сөз да, бала төрөлгөндө тунук, таза. Анан ата эне тарабынан кандай кылык жорукта болсо ошондой кылат баланы деп атат. Анан бу жерде ушул мисал деп атат. Кадимки жанагы мал деле төрөлгөндө кулагы, эки кулагы бүтүн, буттары бүтүн, денеси бүтүн, ээси боштук кылып, малын жакшы карабай, бирөөнүн чарбагына барып, бирөө майып кылып салат, бирөө кулагын кесип салат, бирөө жарадар кылып салат. Ошонун баардыгы ушу малдын ээсинин шалаклыгынан келип чыгып атат. Көңүлү бурбай таштап салгандыгынан. Ар ким ар кандай жаза бере туруп, эшеги болобу, ат болобу, аягында кандай кебетеси келишип, жарадар болуп, анан өлгөндөй эле ата эне дагы ошо баласын таштап сала турган болсо, же өзүндөгү кылык туура эмес жолдон үйрөтө турган болсо, жалганчы болот, ууру болот, кыянатчыл болот, бүт жаман нерселерди пайда кылат өзүнө. Ата эне тараптан таасирди өтө бат алат. Ошон үчүн ата эне тараптан тарбиялоодо ушул 10 эреже деген мындай устун. Жана үйдүн сисма поюсу болбосо, үйдү миң кооздоп, кандай кооздоп кылбасаң да эртең кулап калгандай эле, эгерде бул эрежелерди ата энеде кылбаса, кандай гана мектепке бербе, кандай гана тарбиялоочуга бербе, таасири болбойт деп атат. Биринчи бул ушулардан башташ керек деп шейх ушул 10 негиздерди жыйнаптыр. Алла тааламдан биз жардам сурайбыз. Ушу балдарыбызды туура жолго салышын, солихтерден болушун, ыймандуу, ийгиликти коштоп, дайыма саламаттыкта, жакшылыкта, ар кандай балей кырсыктардан алыс болуп, фитналардан, бузукулуктардан олак болуп жүрүшүн Аллах таалам чындыгында угуучу, дуаларыбызга жооп берүүчү. Бүгүн кириш сөз кылып, Кудайым буйрса, ошол эрежелерди, негиздерди кийинки сабактарда ушу 3 сабак же 4 сабак кылып бүтүрөбүз. Анан дагы переходный возраст деп ушул боюнча да алымдардын жакшы багыттары бар экен. Анда топтоп айрыкча балдарыбыз, кыздарыбыз ошондой бир өткөөлүү учурга келгенде абал алар менен кандай мамиле кылыш керек. Жана антип тем более азыркы учурда балдарды тарбиялаш кыйынга туруп калды. Ата эне тарап илгерки жомоктору менен айтып кызыктырып, балдар ата эненин оозуна эле карап жүрө турган абалда эмес. Буларга кызыктыруучу, булардын көңүл назарын алып коюучу нерселер аябай көп.
Мурун болсо коркчу баланчанын дос баласы жаман экен, ууру экен, андан сак бол, алыс бол, ага жолуго. Дос деген сен кандай болсоң, досуң кандай болсо сен ошондой болосуң деп ошондой бир негиздерден коркса азыркы күндө бүт балелердин баары азыркы мына интернет, соц тармак, телефон менен эле көңүл бурбай балдарын таштап койсоң эле өзү эле ошол тарбиялап салат. Ал достун дагы таасири чоң дейт аалымдар бүгүнкү күндө. Көп ата энелер ушинтип алданып калат да. Кудайга шүгүр, айтып аткандай кийин бүтүн, курсагы ток, буга эмне керек мындан ашык деп балдар таштап, телефонго таштап коюп, эч көңүл бурбай билинбей 5-6 жыл өтүп кетет. Кыздар эризеге жетип, бойго жетип калган болот, балдар балагатка жетип, чоң акыл эсине келип калган болот. Карасаң эч нерсе тарбия берген эмессиң. Керек болсо тарбия берүү биякта турсун, анча мынча кыла турган адамдык өзүндөгү күнөө иштерин дагы тартынбастан, уялбастан балдардын арасында кыла берген ата энелер бар. Ал канча деген терс таасир берет. Анын сөзү да өтпөйт эртең ал балдарга. Ошон үчүн мурунку аалымдарда сөздөр бар. Ошол Алла Таалам буйруган нерсени аткарбай жатканыңды балаң көрбөсүн деген. Алла Таалам тыйган нерседен тыйылбай жатканыңды балдарың көрбөсүн деген. Ал учурда өзүңдүн айбатың кетет. Айбатың деген авторитетиң кетет, сөзүң таасир берет. Ошондой эле Алла Тааламдын мыйзамын, буйругун дагы балаңа айбатын кетирип, кадырын кетирип, анын бир жеңил эле болбогон нерсе дегендей кылып туруп терс таасирин бересиң деген сөз. Бүгүн кеч баштап калыппыз. Ошо кириш сөз ушу менен чектелели. Анан эртеңден баштап иншалла 1-2 сабакта ушул негиздерди жакшы түшүнүп алсак, андан ары тарбиялап кетүүдөгү эрежелерди, багыттарды алып кете беребиз. Субханакаллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Ва саллаллаху таала аля хайри халкихи ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.